Быйылкы окуу жылында Өзбекстан жана Индиядан келген чет өлкөлүк студенттердин саны көбүрөөк болууда. Ал эми Жалал Абад мамлекеттик университетинин кабыл алуу комиссиясынын жоопту катчысы Эмилбек Төлөновдун билдиришинче, шаарга чет өлкөдөн келип окуган студенттердин саны мурдагы жылдарга салыштырмалуу көп. Быйыл Өзбекстандан, Орусия жана Тажикстандан жалпы 600дөй абутириент документ тапшырган болсо, алардын 400дөйү окууга өттү. Медицина факультетинин дарылоо иши бөлүмүнө Өзбекстандан 300, ал эми фармацевтика адистигине 100 студент кабыл алынган. Ошондой эле Тажикстандан 2, орусиялык 1 студент окууга өткөн. Булардан сырткары Индиядан быйыл 1-чи курска эле 513 студент келди. Эми кезек пакистандык студенттерде, алардан 87 документ келип түшкөн. Кабыл алуу сынагы 5-октябрга белгиленген. Учурда чет өлкөлүк студенттер толук кабыл алынып, жайгашып бүтө элек. Ал эми Жалал Абад шаарындагы эл аралык университетине Өзбекстандан болжол менен 100дөн ашуун, ошондой эле Орусия жана Нигериядан 10дон ашуун студенттер кабыл алынып жаткандыгын билдиришти. Аталган университетте азырынча чет өлкөлүк студенттерди кабыл алуу токтой элек.